Көп адамдар интернет аркылуу без вложений иштегиси келет, себеби интернет аркылуу без вложений иштөөдө эч кандай риск жок. Башкача айтканда, сиздер интернетке акча салбайсыздар, жөн гана интернеттен акча табасыздар. YouTube'дан көптөгөн видеолор бар, көбүнчөсүн сиздер көрөсүздөр, акырына чейин аткарбайсыздар, же болбосо кээ бир нерсеси түшүнүксүз болуп калса, ошол бойдон таштап саласыздар. Эми ошолор үчүн, же болбосо мурдатан бери деле без вложений иштеп акча чыгарып жүргөндөр үчүн деле ушул 5 кеңеш, себеби алар дагы ушул катыларды кетирет. Бир күнү болбосо, бир күнү ошол нерсесин жоготуп алып, же болбосо мурда иштеп жүргөн болсо аккаунтун жоготуп алып, кыскасы ушундай сыяктуу катыларды кетиришет. Эми ушундай адамдар үчүн 5 кеңеш. Эң биринчиси электрондук кошелек ачып алуу. Көптөгөн адамдар менден WhatsApp'тан жазып сурашат, интернеттен тапкан акчаны накталай чыгарып алсалуу. Эми ойлонуп көрүңүздөр. Ошондо интернеттен акча таптыңыздар, телефонуңуздардан капталынан чыгабы ал акча. Эч нерсе жок эле, акча чыкпайт да. Сиздерге электрондук кошелектор керек же картада керек. Эми эң эле негизги электрондук кошелекторун айтайын: Kiwi кошелек, Payer кошелек, Perfect Money кошелек, жана ошондой эле кыргыздардан Moyo деген кошелек бар, же О деньги. Ошондой эле бир Visa карточка алып койсоңуздар туура болот. Менин оюмча Optima карта ала турган болсоңуздар эң оптималдуу варианты ушул. Kiwi кошелекти идентификация кылдырып алышыңыздар керек. Эгерде кааласаңыздар, мен да кылып бере алам 100 сомго. Payer кошелекти идентификациядан өтпөстөн деле иштетип жүрсөңүздөр болот. Аны сөзсүз түрдө идентификация кылыш шарт эмес. Perfect Money кошелекти дагы идентификация өткөзбөстөн иштетсе болот. Болгону бир минусу бар: идентификациядан өткөн адамдар акча чыгарганда, акча которгондо 0,5% комиссия алдыртат. Ал эми идентификациядан өтпөгөн адамдардыкы 1,99, почти 2%ке жакын комиссия алдырат болот. Бирок иштесе болот. Башкача айтканда, мисалы 100 сомдук перевод кыла турган болсоңуздар, 2 сом комиссия чыгармайт идентификация өтпөгөн адамдар үчүн. Ал эми өткөн адамдар үчүн 0,5 сом комиссия чыгармайт деген сөз. Ошондуктан ушул нерселерди биринчи ачып алыңыздар. Электрондук кошелекторду ачып алыңыздар. Баардыгын тең, ушул жакта тургандардын баарын тең. Эгерде мисалы Ошко эмес сиздер Билайн колдоно турган болсоңуздар, баланс кечи көчүрүп койсоңуздар да болот. Экинчи, Google аккаунт ачуу. Көбүнчөсү сурай беришет: Google аккаунт деген эмне, аккаунт деген эмне деп эле. Электронная почта деп дагы айтсак болот. Google аккаунт сөзсүз түрдө ачыңыздар. Ачканды билбесеңиздер, интернеттен караңыздар, кантип ачыш керектигин. Google аккаунт сөзсүз түрдө керек. Ушундай сиздердин телефонуңуздарда ушундай приложение бар, аны өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жакта мен көрсөтөйүн, меники кайсы жерде турат. Мынакей ушул менин Google аккаунтум. Ушул жерде почта. Бул жакты баса турган болсоңуздар, сиздердин тиешелүү аккаунттарыңыздар чыгат. Адреси болсо мынакей бул жакта жазылып турат. Ушул нерсени жазып ачып алыңыздар эң алгач. Демек, электрондук кошелек ачат экенсиңер, андан кийин Google аккаунтту ачып алыңыздар. Иштерден мурда ушул нерселерди кылышыбыз керек. Андан кийин социалдык тармактардан аккаунт ачуу. Мынакей эң эле көп тараган социалдык тармактар ушулар: Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, VK, YouTube. Ушулардан сиздер өзүңүздөргө аккаунт ачып алыңыздар. Баардыгында тең аккаунт болуш керек. Эгерде мурда аккаунт боло турган болсо, ал аккаунтуңуздарды бузбаңыздар, себеби булар менен сиздер подписка, лайк кыласыздар. Ошондуктан аккаунтуңуздар, керектүү негизги аккаунтуңуздар бузулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан башка жаңы аккаунт ачып алыңыздар. Ошолор аркылуу сиздер подписка, лайк жана башка заданияларды аткарасыздар. Сөзсүз түрдө баардыгына тең жаңы аккаунт ачат экенсиздер. Баардыгын тең желательно бирдей кылып ачыңыздар. Бирөөсүнө тиги атты жазып, экинчисине бирки атты жазып, ар кандай кылбай, баардыгына тең бирдей аттарды коюңуздар. Жана ошондой эле, мисалы Instagram боло турган болсо, хотя бы аватарка деп коет. Аватарка эмне экенин көбүнчөсү билбейт. Жөн эле профилдеги сүрөт. Ошол жака сүрөт коюп коюңуздар, Google'дан көчүп. Жана публикацияларга жок дегенде 10 публикация, 10 сүрөт көчүрүп туруп киргизип коюңуздар. Баардыгына тең ошондой кылып койсоңуздар жакшы болот, себеби көп интернеттен иштегенде ушул нерселерди талап кылат. Демек, баардыгын тең ачып экенсиздер, жана ошондой эле ичине публикациялар киргизет экенсиздер. Бул үчүнчүсү болду. Катары менен кылыңыздар биринчи. Андан кийин баардык данныйларды кагазга түшүрүү. Анан эртеси эле телефон жоготуп алдым, анан телефон алмаштырдым, ошондо калып калган. Андай деген нерсе болбош керек. Сиздер аккаунтуңуздар боло турган болсо, башка телефондон деле иштей берсеңиздер болот. Мейли телефонуңар бычыранып жок болсун, же болбосо урдатып ийсеңиздер, бул учурда сиздер башка телефондон ошол аккаунттарды деле колдонуп иштей берсеңиздер болот. Сиздер ошол нерсени ойлонбойсуздарбы? Эгерде мен телефонумду сатып калсам, кийин бул данныйларды кантип табам? Акчаңыздар ошол бойдон калып кеткен атат. Балким 500 рубль тапкансыз, балким 10 000 рубль тапкансыз, мен билбейм. Ошонун баарын тең кетирип ийген атасыз да. Ошондуктан баардыгын тең ойлонуп кылыңыздар. Баардык данныйларды кагазга түшүрүп алыңыздар. Эң биринчи мынакей данные кошельков деп жазылып турат. Кошелектор, электрондук капчыктардын данныйлары болот, ошолордун баарын тең өзүңүздөр түшүрүп алыңыздар. Экинчи, Google аккаунт. Google аккаунттун мынакей собачка@gmail.com менен бүткөн жагы бар. Ошол жагын сөзсүз түрдө түшүрүп аласыздар. Андан кийин социалдык тармактардын дагы данныйларын түшүрөсүздөр. Мисалы Instagramга кирердин алдында кайсыл данныйларды жазып киресиздер. Ошол данныйлар сөзсүз түрдө берет. Логин, пароль, электрондук почта. Көп учурда ушул данныйлар керек болот. Ошону сөзсүз түрдө жазып алыңыздар. Кийинки, түшүнбөгөн суроолорду интернеттен караңыздар. Мисалы ар кандай суроолор болушу мүмкүн, ошону колдон келишинче интернеттен карап тапканга аракет кылыңыздар. Ар кайсы вопростор боло берсе эле менин WhatsApp'ыма чыгып алып жаза бербеңиздер. Мен кааласам жооп берем, каалабасам жооп бербейм. Анан бирөө жазыптыр: ушинтип керсейип кетесиңерби? Ишиңер эмне? Менин жумушумду сиз кылып бересизби ошондо? Ойлонуп көрүңүздөр. Ошондо
Анда давайте менин жумушумду кылып бергиле, мен сиздердин сурооңуздарга жооп берейин. Менде толтура жумуштар бар, ошолордун баарын тең аткарасыздар. Мен сиздердин 2-3 вопросуңарга жооп берем. 4-5 сааттык жумушумду аткарып бересиздерби? Ошон үчүн ойлонуп көрүңүздөр. Каждый адамдын өзүнүн жумушу бар. Менин жумушум бул сиздердин суроолоруңуздарга жооп берип отуруш эмес. Менин өзүмдүн ишим бар. Ошондуктан кичине башыңыздарды иштетип, мага суроолорду берип алып, анан жооп жазбай койсо капаланбаңыздар. Мен жооп берүүгө милдеттүү эмесмин. Анда тартпа десеңер, ишиңер болбосун деп айтам. Так, кийинки бул жактан караңыздар. Эң тупой вопростор ушундай суроолор менен кайрылбаңыздар. Баса айта кетчү нерсе, мен Телеграмдан интернет аркылуу без вложения интернет аркылуу акча табуу деген группа ачам. Ошого катталсаңыздар болот. Ссылкасы ушул видеонун описаниясында же комментарийинде болмокчу. Ошол группага катталсаңыздар болот. Суроолорду ар кандай кылып жаза бербей, грамотно жазганга аракет кылыңыздар. Анан эгерде башка адамдар ошол суроолорго жооп бере турган болсо, анын репутациясы көтөрүлөт. Анан кийинчерээк мен бир нерселерди түшүндүрүп берем. Аны группадан толук маалымат алсаңыздар болот. Суроолорго, мисалы сиздер билген суроону бирөө берип калса, ага сиздер деле жооп берип койсоңуздар болот. Не обязательно мен жооп беришим керек. Ошол Telegram группадан өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ошол жактан бири-бирибизге жардам кылабыз. Анан өзүнүн шарттары бар. Ошол жактагы эрежелерди бузбаңыздар. Ар кайсы нерселерди жөнөтүп, эгерде реферальный ссылка жөнөткөнгө кирсеңиздер, сразу заблокировать этем. Ошол бойдон бул группага сиздер кире албайсыздар. Анан бул жактан караңыздар. Эң тупой вопростор, ушул вопростор берсеңиздер дагы группадан чыгасыздар и эч качан кире албайсыздар. Интернеттен кантип акча тапса болот? Эми бул жалпы суроо болуп атат. Өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Интернеттен кантип акча тапса болот? Толтура түрү бар. Анда мен мынтип жооп берип койсом, анан капаланасыздар. Интернеттен денеңди сатып акча тапсаң болот деп коюшу мүмкүн. Анан нормально айтпайсың. Мен сизге нормально айттым. Ошол да жолу бар. Толтура жолу бар интернеттен акча табуунун. Сиздер анда тыктап сурашыңыздар керек. Интернеттен лайк, подписка кылып, кантип акча тапса болот? Ошондой сайттардан жөнөт деген сыяктуу суроо болсо, анда туура вопрос. Анан жалпы вопросторду бербегиле. Анан экинчи вопрос. Накталай чыгарып алса болобу дейт. Ошондой сыяктуу вопрос берсеңиздер, сразу заблокировать этем. Бул дагы тупой вопрос. Накталай кантип чыгарып аласыздар? Карточка аркылуу чыгарасыздар да. Интернеттен сразу накталай чыкмак беле. Андан кийин чын эле акча тапса болобу? Ушундай вопросторду бербеңиздер. Калп эле акча тапса болбойт деп эле жооп берем да, и заблокировать этем. Мунуңар майда акча экен, башка жол жокпу? Эгерде крупный иштегиңиздер келсе, мен анда без вложений деген группа ачпайт болчумун. Без вложенийде өтө чоң суммадан акча тапса болбойт. Мен башында эле айтып коеюн. Анда крупный иштегиңиз келсе, инвестиция кылыңыз, акча салып иштеңиз. Деп айтайын десең, акчам жок дейт. Анда майда акча иштеңиз, жөн акчаңыз жок болуп туруп, анан муну майда акча десеңиздер, эмне анда эшиткеңер жок эле жүрө беретиңиздер да. Ошон үчүн туура ойлонуп, туура вопросторду бериңиздер. Ушул вопросторду өзүңүздөргө скрин кылып алыңыздар. Себеби ушул суроолор бериле турган болсо, сразу заблокировать этем. Сабактарды буюрса катар менен чыгарганга аракет кылам. Катар менен бүгүн биринчи сабак болду. Бул кириш сөз десек болот. Анан кийинкилерде катар менен көрсөтүп берем. Эгерде ушул видео боюнча суроолор болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Ошол жактан жооп берем. Анан группага, Telegram группага сөзсүз түрдө катталыңыздар. Видео пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып, каналга атталып коюуну унутпаңыздар.